Бул жашоону макул тургузбай койсун. Алла Таала тек гана силерди сынаш үчүн жараттым деп атпайбы бул жашоого? Неге биз ошону кабыл алгыбыз келбей атат? Мен сынактамын, мен азыр өзүмдү Аллага көргөзүшүм керек деш керекпиз. Мени сен квартирада жашап атасың, квартираңды төлөп атасың. Алхамдулилля деп айтыш керекпиз да биз. Квартирага жок, квартира төлөлбөй аткандар толтура да. Чет өлкөгө бир аз чыгып койсунчу. Ошон үчүн саякат кылгыла деген да. Пакистанга эле барып көрсүнчү. Синг деген шаарда 5 шалаш бар го, жана уй кайтарганда баарыбыз билесиз го. Шалаштын ичинде 5 баласы менен жашайт экен. Кыргыздарга кызык экен, каякта иштейсиң, эмне жейсиң дегенчи. Ошентип сураса айтып атат, бир күндө бир бышкан күрүч жебесек, алхамдулилля деп атат. Ага караганда биздин сарайлар евро болуп кетип атпайбы? Биз шүгүр эле эмес, шүгүр деп мындай чын жүрөктөн айтышыбыз. Анан сен даватка чыгып, анан намаз окуп, зикир кылып, Куран окуп атсаң, жашооң мынтип сынак болуп атса, Алла Таала сени сынап атат, жакшы көрөт сени демек. Даражаң көтөрүп атат, күнөөңдү кечирип атат. Ошого ишеним кыл да, якын кыл да. Мен Алла мени сынап, зато менин намазым каза болбойт. Менин даватка чыгып турам, мен зикир кылып турам, мен үй бүлөмө адал рызкын алып келип атам, баламды туура тарбиялап атам. Кайры сурагандан көрө ошол жакшы го.